Кыргыз Республикасынын Улуттук мамлекеттик комитети Жалал Абад областык башкы башкармалыгында катталган кылмыш ишинин алкагында УСС аттуу Жалал Абад мамлекеттик нотариалдык конторасынын мамлекеттик нотариусу пара алып жаткан жеринен кармалды. Кыймылсыз мүлккө мурастык укуктарды өткөрүп берүү жана жол жоболоштуруу процессин тездетүү максатында мамлекеттик нотариус Россия Федерациясынын жаранынан 3000 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылган. 2022 жылдын 5-августунда жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Жалал Абад шаарынын мамлекеттик нотариусу 250 000 сом акча өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалып жана Жалал Абад шаардык сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде каралган адам кылмышты жасоого шектелип Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу кылмыш жаза кодексинин номер 53-мекемесине камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Учурда тергөө иштери уланууда.